Эми маркумдарга таш, гранит, кымбат балуу металлдан эстелик коюуга болбойт. Анткени министрлер кабинети маркумду көмүү жана мүрзөгө эстелик орнотуу тартибин бекитти. Тиешелүү чечимге Адылбек Касмалиев кол койду. Анда адамдын тутунган динине, социалдык абалына карабастан кымбат балуу таштардан, темирлерден тосмолорду койбоо талап кылынат. Буга чейин кымбат баадагы түрдүү эстеликтер маркумдун жакындарынын каалоосу менен ар кандай ыкмада коюлуп келген. Алардын баасы сапатына карай 5.000ден 50.000 сомго чейин жетет. Бул жагдай ортодо социалдык ажырымды, атаандашууну пайда кылып турган дешет дин өкүлдөрү. Ал эми динде маркумду коюу жайына эстелик орнотууга тыюу бар. Бул боюнча атайын фатвалар да чыгарылган. Мүрзөлөрдүн үстүнө ошо мрамор таштар же бетондор же ашыкча чыгым кылуу бул шариятыбызда каралганат. Бүгүнкү күндө ошол айтып аткан жаңы 70 сантиметрге жетпеген жыгач баягы тактай коюп, же болбосо бир номер же атын жазып коюп, бул туура эле. Бирок баягыдай мрамор коюу, темирлер менен курчап коюу же болбосо баягы бетондо коюу бул жакшы эмес да. Учурда бекитилген тартип боюнча мүрзөнүн үстүнө коюла турган эстеликтин бийиктиги 70 сантиметрден жогору болбошу кажет. Өтө зарыл болбосо бейитти тосмолобо сунушталат. Анда мүрзөнүн айланасын жыгач же башка беки материалдардан жасалган жапыз тосмо менен гана тосууга уруксаты берилет. Көрүстөндүн аянты тосмолонуп, бийиктиги 1,5 метрден төмөн болбого тийиш. Бул боюнча фатвалар бар. Албетте фатвалар бар. Көп жылдардан бери айтып атпаймынбы? Эл чогулган жерлерде, жума намаздарда алымдар, устаздар, имамдар айтып эле келет. Бирок баягы элчилик экен да. Бирөө түшүнөт, бирөө түшүнбөйт. Бүгүн Кудайыма шүгүр ушул маселени мамлекетибиз өзү жеке колго алып, мыйзамдаштырып кылып бергени бизге дагы жеңил болду да, сонун болду. Мындан сырткары мүрзөлөрдөн ар бир жаранга сөөк коюлуучу жер тилке акысыз бөлүнөт. Жер тилке маркумдун көзү тирүүсүндөгү каалоосуна ылайык же мурда каза болгон жакындары көмүлгөн жерден берилет. Учурда Ош шаарындагы борбордук көрүстөндөгү мүрзөлөрдүн тегерек чети тосмолонгон. Бул учурда тосмолор белгиленген жерден ашыкча чыгып, жерди тартып калат дешет. Бир жагынан туура, тосмолорду тоскондо 1 метрден 2 метрге чейин чыгып кетет да. Бул жагынан 2, бул жагынан 2 болгондо деле кыйла жерди ошо тосмол деле тосуп алат. Бул жерде эми көбүнчөсү ошо маркумдун жанына тууган уругу же болбосо атасыбы, апасыбы, бир туугандарыбы андай место жок боло турган болсо, биз көрсөткөн жерге коюлуп кете берет. Эгерде болуп калса, место болуп калса, ошол жерге айткан жеринен казып коюлат. Көрүстөндөргө эстелик орнотууну тартипке келтирүүнү коомчулуктагы кубаттууга алышат. Эң жакшысы ошо жыгач менен тосуп тегеректен тосуп оңдойм. Элдер эми ошол болсун эстелик ушул жок болуп кетпесин деп коюшат да көбүнчө. Ол деген эми билбейм, ол деген эми бул эми али пул көптүккө салдабы, кандай кылат эми ал эми баары сен ал 1000 тосгондо деле ал 100 жылдан ал баары сөз жок болот да. Ошол жерде тупурак аралашып кетебиз. Арген эми нерсе да эми өкмөттүн эмеси туура эле анын үстүнө жанагы мусулманчылыкта деле коюлбасын деген эмелер бар. Буга чейин президент Садыр Жапаров элди маркумдарды жерге берүүдө ашыкча чыгымдан баш тартып, мүрзөгө эстелик тургузуп, тегерек четин коруу албоого чакырган. Алмагүл Эрке, Байгызы Мирбек Конобаев, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.